Жылуулук борборундагы кырсык мамлекеттин жана учурдагы бийликтин кубаттуулугун сындады. Дос жана коңшулаш өлкөлөрдүн көрсөткөн көмөгү президенттин тышкы саясаттагы абаройунун далили деп бааланууда. Аз акча салып, кыска убакытта байып кетсең болот деген интернет шылуундары Садыр Жапаровдун атын жамынып, элди алдап жатышат. Алар кимдер? Кыргызстанда 2500-дөн ашык бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу пландалып жатат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров саламаттык сактоо министрлигине тапшырма берди. Сириянын согуш жүрүп жаткан аймактарында жүргөн кыргызстандыктарды мекенине кайтаруу иштери уланууда. Акыркы маалыматтарга таянсак, Сирияда кыргызстандык 200 аял, 400гө чукул балдар бар. Күндөмү жыйынтыктын бул жумадагы чыгарылышы мына ушундай оорчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев. Бизден алыстабаңыздар. 2 февралда болгон Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Өрт 14-буу казандын жанындагы көмүр майдалагычтан чыккан. Эми Кыргызстанда башталгыч класста окугандарга ысык тамак берүү үчүн ар бир окуучуга 7 сомдон эмес 14 сомдон акча каражаты бөлүнөт. Өкмөт колдоду. Кыргызстанда электрондук тамекиге толугу менен тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Райым миллиондун жалпы баасы 35 миллионго жакын АКШ долларына бааланган кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөрүлдү. Эми пенсиянын топтомо бөлүгүн турак жай алуу үчүн дагы колдонсоңуз болот. Өзгөртүлгөн мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Өзүн блогер деп эсептеген Батмакан Жолболдуева жана журналист Эрмек Аттокуров опузалап талап кылууга шектелип камакка алынды. Экөө тең акча алып жаткан жеринен колго түштү. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 5 февраль дүйшөмбү. 2 февралда болгон Бишкек жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу аныкталды. Өрт 14-буу казандын жанындагы көмүр майдалагычтан чыккан. Эми Кыргызстанда башталгыч класста окугандарга ысык тамак берүү үчүн ар бир окуучуга 7 сомдон эмес, 14 сомдон акча каражаты бөлүнөт. Өкмөт кол койду. Кыргызда бешик минүү салты барбы? Интернетте ырымдап бешик минген энелер талкууга калды. Сузак районунун Борбордук көчөсү кеңейтилип, 4 чийиндүү жол салынат. Ага ылайык 184 мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлөт. 6 февраль чейшембе. Кыргызстанда 2500-дөн ашык бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу пландалып жатат. Президент Садыр Жапаров тапшырма берди. Жылуулук борборундагы кырсык мамлекеттин жана бийликтин кубаттуулугун сынады. Дос жана коңшулаш өлкөлөрдүн көмөгү президенттин тышкы саясаттагы аброюнун далили деп бааланууда. 14 күн уранда астында жаткан кош бойлуу келинди куткарышкан кыргыз жигиттери Туркиядагы зилзалага туура 1 жыл болду. Кыргызстанда электрондук тамекиге толугу менен тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. 7 февраль шаршембе. Адам укугу сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингти дал ушул сөз эркиндигине жамынган бузукулар түзөт. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде билдирди. Эл өкүлдөрү ЖЭБтеги жарылуу диверсия эмес, шалакылык деп баалап жатышат. Ал эми өкмөт жарылуунун себептерин аныктоо боюнча комиссия түздү. 1 айда жыйынтыгы чыгат. Баткен районунда кутурмага каршы чаралар күчөтүлдү. Кутуруп кеткен жапайы жырткыч Апкан айылында 3 адамды, 2 итти жана 1 уйду тиштеп алган. Кыргызстанда акыркы 5 жылда аялдардын жатын моюнчасынын шишиги жана эмчек рагы өрчүдү. Зыяндуу шишиктен каза болгондордун саны өсүүдө. 8 февраль бейшембе. Райым миллиондун жалпы баасы 34 миллион 810 миң 500 АКШ долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөрүлдү. Саламаттык сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берүүчү дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Эскини эпте биштеп жаткан дарыгерлер Баткен облустук ооруканасы бийликтин көңүл буруусуна муктаж. Эми пенсиянын топтомо бөлүгүн турак жай алуу үчүн дагы колдонсоңуз болот. Өзгөртүлгөн мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. 9 февраль жума. Аз акча салып, кыска убакытта байып кетсең болот деген интернет шылуундары президенттин атын жамынып элди алдап жатышат. Сак болуңуз. Өзүн блогер деп эсептеген Батмакан Жолдубаева жана журналист Эрмек Аттокуров опузалап талап кылууга шектелип камакка алынды. Экөө тең акча алып жаткан жерден колго түштү. Жалал-Абад шаарынын бюджети быйыл миллиард сомго жеткирилет. Бюджетти көтөрүү пландалып жатканы тууралуу кала башчысы жалпы жыйында ачыктады.
Сузактын Багыш айыл өкмөтүндөгү аялдардын машыгуу залы көпчүлүктүн кызыгуусун арттырууда. Фитнес клубга кыз келиндер, апалар ден соолугун чыңдоо үчүн келишет. Кыштын кычыраган күнүндө Бишкектин жылуулук борборунда жүз берген жарылуу кыска убакытта жөнгө салынды. Бул факт 9 февралда өзгөчө кырдаалдар министрлиги жылуулук борборундагы штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин толугу менен жойгонун кабарлады. Жарылуудан аккан сууларды мотопомпа менен сордуруу, курулуш калдыктарын тазалоо, чатырын жабуу жана имаратты жылуулоо аягына чыкты. От казандар штаттык режимде ишке киргизилип, шаардын бардык абоненттерине, социалдык объектилерге жылуулук жана ысык суу берилди. Жарылуунун очогу 14-от казандын жанындагы көмүр майдалаган шаймандан тутанганы да ачыкталды. Бишкек шаардык көзөмөл органы ЖЭПтеги кырсык боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөөнү УКМКга тапшырды. Кыргызстандын башына келген бул суноо жана аны жоюуга жасалган бийликтин аракети анын кубаттуулугунан көз каранды. Кырсык жүз берген учурда президент баш болуп, өкмөт мүчөлөрү төш болуп тикесинен тик туруп иштеди. Кырдаалдан пайдаланып, элдин нааразычылыгын жаратууга аракет жасаган тараптар да болбой койгон жок. Аны менен катар, ушул эле жылуулук борборун модернизациялоого чет өлкөдөн миллиондогон акчаларды кредитке алып, жарымын кымырып жеп, калганын эптемей иш бүтүргөн мурдагы бийлик өздөрүн аппак көрсөтүп, актанып калууга да аракет жасады. Кандай болгон күндө да Бишкек жылуулук борборундагы жарылуу кимдин ким экенин ачыкка чыгарып, мурдагы бийликтин, азыркы учурдагы бийликтин да дарамети канчалык болгонун сынап берди. Кыргыз бийлигинин аракетин сынаган жарылуунун чоо жайы кесиптешим Нурзада Сыдыкованын материалында. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы жарылуунун катталганына 1 аптадан ашты. Бул убакытта кырсыктын кесепеттерин жоюуда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн тиешелүү иштер толугу менен аягына чыгарылды. Учурда ЖЭПтин өрт чыккан аймагында адистер изилдөө иштерин жүргүзүп, сыноо лабораториясы тарабынан өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. ЖЭПтеги окуя Бишкек шаарын эле эмес, жалпы өлкө жарандарын кабатырга салды. Жарылуу болгон учурда 2018-жылдагыдай окуя кайталанып, жарандар жылуулуксуз калуу коркунучу жаралды. Бул жолу кайтпай келген кырсык президент жана өкмөт мүчөлөрү тарабынан өз учурунда чукул тапшырмалар берилип, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери али күнгө чейин уланууда. Мамлекет башына келген бул кырсык бийлик башындагыларды, алардын аракетин, кубатын дагы бир ирет сыноодон өткөрүп алды. Окуя катталары менен президент жеринен кабар алып, өкмөт тийиштүү кызматтарды уюштуруп, иштин ыраттуулугун камсыздаган. Бул ыкчам аракет жалпы коомчулук арасында талкууга алынып, баа берилүүдө. Бүгүнкү бийликтин тез аракети алкышка татыйт. Не үчүн дегенде, тез калыбына келтиришти. Экинчиден, жеке президенттин жеке самолету менен жабырлануучу 4 адамды Турцияга жөнөтүшү, жана ошол жердеги операция болуп атат. Ошолорду менимче мамлекет тарабынан акысыз болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жүргүзгөн туура саясаттын натыйжасында көптөгөн бир жаңы техникалык база чыңдалды десем жаңылышпайм. Себеби дегенде ошол техникалык базанын алкагында мындай алдын алуу иштери ыкчам түрдө болуп жатканы бул албетте сүйүндүрөт. Энергетика министрлиги өздөрүнүн ыкчамдыгын да көргөз алды десем жаңылышпайм. Ал арада Орто Азия жана башка мамлекеттерден кайдыгер карабай көмөк көрсөтүп жатканы өлкөлөр ортосунда бир боор жана тилектеш экенин далилдеди. Ошол эле учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигине жакында эле жаңы техникалар тапшырылган. Техника ЖЭПти калыбына келтирүүдө ополтоодой пайдасын көрсөттү. Ал эми алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн келип жаткан жардамдар учурдагы бийликтин тышкы саясаттагы абалын жакшы жагынан көрсөтүп койду. МЧСти куралдандырды. Мына ошонун пайдасы менен МЧСтин куралдары жаңы куралдар экен, эч кандай кыйынчылыгы жок эле баягы калыбына кайра келтирип койду. Мунун өзү эгерде мурдагыдай болуп, куралыбыз жок болгондо, тиешелүү шаймандар жок болгондо, специалисттер жок болгондо, бир айга чозулуп, эл ызчуу болуп, эл кыйналып, ору сыркоо болмок. Биздин мамлекет баштары эч ким тоготпойт, эч ким эсептешпейт деп. Мына азыр ушул тесттин жарылуусунан кийин биздин мамлекет башчыбыздын кадыр баркы керек болсо
бүт дүйнө жүзүнө тарады. Чындап эле абдан аракеттери абдан зор. Жакын Карабагы ушу кошуна мамлекеттерибиздин биринчилеринен болуп жанакынтип кол сунушу Россия мамлекети эми дүйнөдөгү экинчи держава болуп турат. Мунун да Кыргызстан менен мындай кайдыгер эместиги Кыргызстанга ушунчалык бирлерин таза экендигин көрсөтүп атат да. Ошон үчүн бул жерде президент Наурой азыр чек-чакалар боюнча иштеп атканы да бул жогорку деңгээлде деп ойлойм. Жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков да маалымат каражаттарынын биринде бийликтин аракеттерине жогору баа берген. Анын айтымында ТЭЦте болгон аварияга Алмазбек Атамбаевдин тушундагы чиновниктер күнөөлүү. Себебин экс-президенттин убагында ТЭЦ жарым-жартылай реконструкцияланып, ири уурулуктар жасалгандыгында деп белгилеген. Алар эң жогорку пайыз менен ири насыяларды алышкан. Бул каражат түндүк-түштүк альтернативалык жолунун Датка Кемин электр линиясынын курулушуна, Бишкек ТЭЦинин реконструкциялоого, тарых музейине жана башка ушул сыяктуу бул долбоорлордун бардыгын ишке ашырууда уурулуктар болгон. Маселен, Датка Кемин электр линиясын курууда 1 чакырым электр чубалыклары үчүн $1 миллион эсептен чыгарылган. Бул чыгым кайдан келип жатат? Ушундай эле көрүнүш Бишкек ТЭЦинин модернизациялоодо да болгон. Ал кылдат модернизацияланбагандыктан бүгүн Кыргызстан экинчи жолу кырсыкка учурап жатат. Эл кыйналып жатат. Президент Садыр Жапаров $386 миллион таптакыр жаңы ТЭЦти курууга мүмкүн болчу деп туура айтат. Анын үстүнө азыркы аварияны азыркы бийликке шылтап жатканы кейиштүү. Бул акараткылуу. Күнөө бир гана Атамбаевди. Ал эми парламенттин 7 февралдагы жыйынында Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча маселе көтөрүлүп, депутаттар өкмөттүн маалымат берүүсүн талап кылып чыгышты. Дастан Бекешев суу энергетика тармагындагы жабдуулар бүт эскиргенин, жалпы техникалык аудит өткөрүү зарылдыгын айтты. Эл өкүлү Эмил Токтошов жептеги жарылуу диверсия эмес, шалаакылыктан эле келип чыккан деп агынан жарылды. Бүт баары эле эскирди да эмне ачык эле айтсак. Ошол боюнча технический аудит өткөрүп, анын биздин комитет ТЭК боюнча ушул аткарылышын караса, токтом аткарылышы кандай болот атат, бул жерге отурумга алып келсе туура эле болмок да. Ушул азыр заманда жашап атып, ушул 60-70 жылкы технология иштете албай, ушул жолго бардык. Бул мен ойлойм, бул эч кандай диверсия эмес, бул шалаакылык, бул билбестик, ишин билбестик, бул бир жылда 3 жолу директор алмашкан. Бишкек жебиндеги штаттык эмес кырдаалдын себептерин аныктоо боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлдү. Алар жакынкы аралыкта тургундарды жылуулук менен камсыздоону 1 айлык мөөнөттө Бишкек жебинде штаттык эмес кырдаалдын келип чыгуу себептерин аныктоо жана кырдаалдын келип чыгышына күнөөлүү адамдарга карата чараларды көрүү боюнча сунуштарды киргиздери кабарланды. Бишкек шаарынын дээрлик 60-70% жылуулук менен камсыз кылган станция 1961 жылы ишке берилген. Ошол учурдан бери тынымсыз жарык, жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылып келүүдө. Деген менен кандай гана оңдоп түзөө же капиталдык ремонт болбосун, жылуулук механикалык жабдууларды эксплуатациялоо мөөнөтү 25-30 жылды гана түзөөрүн адистери белгилешет. Биздин кызматкерлердин күчү менен ушул азыркыга чейин тынымсыз иштеп келе жатабыз. Биздин станциянын жабдыктарын баары тең эле эскилиги жеткен. Муну баягы жылда эле ремонттоп келе атабыз. Бирок уже модернизация жана ремонтация убагы деле келип калды деп атам да. Бирок бул баары тең эле баягы каражат маселеси болуп келе жатат. Бул баягы көп жылдан бери биздин тарифный политикабыз социально ориентированный болгондуктан баягы каражат жетпей келген ошого чейин. Бирок ошо колдон келишинче тарифный политиканы кайра караштырыш керек болуп калды уже. Белгилей кетсек, 2 февралдан 9 февралга чейин жептеги штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин жоюуга ÖKM'ден жалпы күнүнө 120 куткаруучу, 24 техника тартылган. Жеринде иштеген кызматкерлерге коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча нускамалар жеткирилип, тамактануусу үчүн 10 чатыр жылынуу пункту катары тигилген. Ал эми жептин аймагындагы өзгөчө кырдаал режими азырынча алына элек.
Бишкек жылуулук электр борборунун кызмат адамдары кызматтык милдеттерин так аткарбагандыгынан жана магистралдык түтүк өткөргүчтөрүн эксплуатациялоо коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан 2024 жылдын 2 февралында болжол менен саат 03:00 чамасында Бишкек шаарынын жебиндеги жабдуусунда жарылуу болгон. Бул факты боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 245, 317, 337 беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүү УКМКга тапшырылды. Маалымат үчүн айтсак, Бишкек жебин куруу 1950 жылы башталып, 1960-61 жылдары 1-турбо агрегатын ишке киргизе баштаган. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилалуулу күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Учурдун талабына ылайык интернет дүкөндөр күн сайын көбөйүүдө. Соода саттыктын бул түрү убактысы тар же барганы шарты болбой жаткан айрым жарандар үчүн ыңгайлуу болууда. Деген менен онлайн дүкөндөр аркылуу шылуундук кылгандар да арбыды. Аларды айырмалап билбесеңиз, акчаңызды алдатып жиберишиңиз толук ыктымал. Тийиштүү кызматтагылар жарандарга эскертүү берип, алданып калуудан сак болууга чакырууда. Бирок кыргыз милициясы интернет шылуундарынын алдында алсыз болуп жатканын коомчулук айтып, алардын кол кушуруп отурганына нааразы. Милиция алданбагыла деген таризде ролик жасоо менен чектелип отурганда интернеттеги элди тоногон шылуундар президентке чейин жетти. Социалдык тармактарды карап отурсаңыз, президенттен тарта депутат, мамлекеттик чиновник, белгилүү ырчы алып баруучулардын атын жамынган жарнамалар жайнап, баяу элдин чөнтөгүн чекесинен кагып алып жатат. Айласы кеткен өлкө башчысынын маалымат катчысы да мындай жарнамалардан сак болууга өзү чакырып, Садыр Жапаровдун видеосун колдонуу менен үнүн жасалмалап, кандайдыр бир коммерциялык долбоорлорго катышууга чакырык жасаган видеороликтерге ишенбегиле дейт. Интернет шылуундарынан жабыр таткан карапайым калктын көйгөйүн кененирээк кесиптешим Асел Сыдыкова айтып берсин. Жүзүн көрсөткөсө келбеген каарманыбыз үстүбүздөгү жылдын башында интернет дүкөндөрдүн биринин курмандыгы болгонун айтууда. Буга чейин аталган аккаунт Instagram баракчасында тынымсыз сунуштамага чыгып, соңунда бут кийин буйртма берген. Интернет дүкөндүн ээси алгач товардын акчасын толук төлөөнү өтүнүп, антпесе айрым кардарлар бизди алдап кетип жатат деп түшүндүргөн. Мындан улам каражаттын баарын онлайн банк аркылуу которуп, тактама чегин кошо жөнөткөн. Ошентип бир аз убакыт өткөндөн кийин аталган аккаунт анын баракчасын блокко салып, дайынын жоготкон. Кайра байланыша алган жокмун, чалайын десем дагы заблоктоомун. Бирок башка аккаунттан кирип карасак, бул магазин ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат дагы эле. Буга чейин канча адамдарды алдап кеткен жана да канча адамдар алданат белгисиз. Учурда интернет дүкөндөр көбөйүп, жарандар үйдө же жумушта туруп каалаган буюмун ала алышат. Деген менен бардык эле интернет дүкөндөргө ишене берүүгө болбойт. Алардын арасында алгач ар кандай акцияларды жарыялап, арзан товар менен элди кызыктырып көздөгөнүн алган соң жок болуп кетишет. Алардын кылтагына Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын башкы сүрөтчүсү Закир Салиев дагы илинген. Ал TikTokко кирип, MobiKG сайтынан 20 миңге ноутбук буйртма берип, акчасын которгондон кийин аталган кызмат эзин жашырып кеткенин билдирүүдө. Бирок ушул номер дагы деле иштеп атат экен. Анан ошол номер менен байланышып, сүйлөштүк. Алар адрести айтышты, дарегин сурасам, ошто деди, келечек 2 этажда. Анан булар менен байланышып, анан биз азыр көп чалуулар болуп атат, срочно деп мени шаштырышып, эртерээк акча салыңыз, болсо товар калбай калат деди. Анан мен дагы шашылып, ошого алданып калдым. Товарды салабыз дешкен экен, анан эртең менен кайра буларга чыгайын десем, булар мен кара тизмеге киргизип койгон да. Кара тизмеге киргизип, анан кийин башка телефон менен аракеттенip көрдүм. Ал телефону дагы мен кара тизмеге киргизип коюшту. Ушундай эле максатты көздөп өлкөнүн президентинен тарта депутат, мамлекеттик чиновник, ырчы алып баруучулардын атын жамынган жарнамаларда интернет желелеринде тарап жатат. Мындай жарнамалардан сак болууну чакырып, президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы дагы Facebook баракчасына билдирүү калтырды. Анда маалымдалгандай, айрым интернет дүкөндөрү президенттин аты менен көп акча табууга сунуштаган жарнамаларды таркатып жатышууда. Урматтуу достор, социалдык тармактарда белгисиз шылуундар президент Садыр Жапаровдун видеосун колдонуу менен үнүн жасап, кандайдыр бир коммерциялык долбоорлорго катышууга чакырык жасаган видеороликтер таратылып жатканын кабарлайбыз. Аз акча салып кыска убакытка байып кетсең болот деген өңдүү, күмөндүү иш-аракеттер жалган маалымат экенин белгилейбиз. Соц тармактагы маалыматтардын көптүгүн эске алуу менен кандайдыр бир шектүү билдирүүлөр болсо, шылуундардын курмандыгы болуп калбашы үчүн маалыматтарды расмий булактардан тактап коюуну өтүнөбүз.
Ички иштер министрлиги алдамчылыктын дагы башка түрлөрү да пайда болуп жатканын кабарлайт. Анда адамдардын видео же сүрөтүн пайдалануу менен бирөөнүн мүлкүнө ээ болуу аракеттери көрүлүп жатканы айтылат. Мындан улам бул аракеттерге барган шектүү кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык беренеси боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылышын эскертет. Милиция кызматкерлери жарандарды сак болууга чакырат. Учурда киберкылмышкерлер алдамчылыктын жаңы түрлөрүн, схемаларын ойлоп таап, өздөрүнүн курмандыктарын туш келди тандап алышат. Ыңгайсыздыкка калып калбаш үчүн, душар болуп калбаш үчүн кыракылыкты жоготпой этият болууга чакырат. Ушу кыргыз эли менен айтат элем, ушу ишенбестен, ушу бирөөлөрдүн сүрөтүнө койсо эле, жакшы сөздөрүнө деле учуп кетпестен, так акыйкат өзүнү тактап алып туруп, анан кийин ушуга окшогондор менен мамиле кылса деген менин оюм бар. Банк кызматкерлери дагы белгисиз алдамчы сайттар аркылуу шылуундарга алданып калбоону эскертип жатышат. Сиздердин эсептик маалыматтарыңызды билип алып, картаңыздагы акчаңызды урдап кетиши мүмкүн. Ар кандай операцияларды жасоодо банктан алган тастыктоо коду жазылган SMS маалыматтарын эч кимге бербеңиз. SMS ырастоолору сиз үчүн гана экендигин эстен чыгарбоо айтылат. Бул сиздин картаңыздын пин конверти, ичинде сыр сөзү катылган. Сыр сөзү эч кимге көрсөтпөшүңүз керек, жашыруун, сиз гана билесиз. Этият болуш керек, карталарды көрсөтпөш керек, в первую очередь карталарды сурайт. Бир таанышым, досум алып коюшту ушинтип картасын. Түзүк эле сумма алып коюшту. Менде эмне болду? Квартира боюнча болду. Квартира боюнча рекламага беришкен, занят эткенге залог акча которулуп, оказывается паршой болуп чыкты. Акча салгыла деп акча которгондон кийин ал өчүрүп коюп, ошол бойдон ал ака деле өтө катуу ооруп, неме болушту, инсульт болупчу. Учурда киберкылмышкерлер алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана схемаларын ойлоп табышууда. Бул боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 2023-жылы миңдеген жарандардан билдирүүлөр түшкөн. Анын ичинен 329уна кылмыш иши козголгон. Келтирилген зыян 196 миллион 719 миңди түзгөнү маалымдалган. Бириктирилгендер менен биригип 126 сана соттун кароосуна жиберилиптир. Ал эми 111 иши өндүрүштөн кыскартылыптыр. Бул эми 111 иши өндүрүштөн кыскартылганы баягы тергөө учурунда төлөп берип коюп, ушундай учурларда же болбосо тергөө жүрүп атканда башка жаңы жагдайлар ачылып калып, ошондон кыскарып кетет да иштер. Бул деген азыр негизи мыйзамда да көрсөтүп койгон. Эгерде тил каты бар болсо, же болбосо келишим түзүлгөн болсо, же болбосо обязательство деп коет, милдеттемелери бар болгон болсо, анда кылмыш 24 сааттын ичинде кыскарыш керек, материал кылмыш коддон баш тартылыш керек деген мыйзам бар да. Тармактык маркетингтер боюнча дагы профилактикалык социалдык роликтерди чыгарганбыз. Быйылкы жылы дагы 2024-жылы дагы интернет магазиндеринен же болбосо жана жоголгон документтерин таап алуу боюнча кайрылган жарандардан жана сүйүнчү пулдарын которуңуз. Биз сизге документиңизди таап алдык деп ушундай жол менен дагы алданып калган жарандар бар. Ошолордун алдын алуу боюнча дагы социалдык ролик даярдап коомчулукка жарыяладык. Буга чейин интернет айдыңындагы шылуундарга чара колдонуу тууралуу парламентте да көтөрүлгөн. Анда депутат Мейкимбек Абдалиев анын видеолорун пайдалануу менен акча сунуштап жатышканын айтып, аларды жазага тартуу керектигин билдирген эле. Бизде Кыргызстанда интернет айдын контролдогон бир кызмат барбы? Кызмат жок болсо, бир кызмат ачыш керек. Анан маалымат коопсуздугу деген бизде Кыргызстанда болуш керек. Мен жакында көрдүм, мына президентибизди дагы ушинтип чыгарышты. Буну жасаган адамдарга, ошол аккаунттарга кармап жоопкерчиликке тартышсын. Асия Сыдыкова, Мирзат Сапаров, Регион телеканалы. Кыргызстанда 2,5 миңден ашуун кыргызстандык гемодиализ алат. Алардын бардыгынын бөйрөгүн бекер алмаштыруу пландалып жатат. Каражатты өкмөт бөлүп берет жана операция Кыргызстанда жасалат. Мындан улам дарыгерлер чет өлкөдөн окутулуп келүүгө жөнөтүлүп, орган алмаштырууга даярдыктар көрүлүүдө. Ал эми донор издөө дагы маселе жаралбайт. Анткени президент кол койгон мыйзамга ылайык донор боло ала турган адамдардын тизмеси кеңейтилген. Мындай жакшы жаңылыкты уккан бейтаптар кайда, кантип кайрылууну билбей турган чакта Саламаттык сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берүү үчүн дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Эми бөйрөк алмаштырууга муктаж болгондор атайын дарыгерлерден телефон аркылуу кеп кеңеш алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү.
Президенттин тапшырмасы менен акысыз бөйрөк алмаштырууга катуу даярдыктарды баштаган Саламаттык сактоо министрлиги дагы 8 дарыгерди Туркиядан окуп келүүгө жөнөтүп, орган алмаштыруу жаатындагы кыргызстандык дарыгерлердин катарын көбөйтүү аракетин көрүүдө. 2500 операцияга муктаж бейтаптардын тагдырын чечкен бул олуттуу кадамдардын күнгөй тескейи Акылай Карабаеванын материалында кенен сөз болот. Кыйналам, бирок айла жок. Жел салбасак дагы болбойт. Умтулабыз да аракет жасап, ушундан чыгып кетели деп. Бир жумада 3 жолу келген дагы кыйын болуп кетип атат. Бул бейтаптардын жашоосунда гемодиализ маанилүү процесстердин бирине айланган. Алар ар 2 күндө жасалма бөйрөк аппаратынын жардамы менен канды уулуу заттардан жана ашыкча суудан тазалап турууга муктаж. Гемодиализ алганыма 2 жыл болуп калды. Биринчи келгенде аябай кыйналат элем, азыр шүгүр жакшымын. Алам ушу 15-16 жыл болуп калды, сахарный диабет менен ооруп жүрүп, ушул акыбалга келдим да. Көз үзөм жакшы көрбөйт. Жумасына 3 жолу келем. Черезен келем да. Давлениям түшөт, кыйналам, бирок айла жок. Жел салбасак дагы болбойт. Пересадка жасатайын десем, донорум жок, же акчам жок болуп калат. Донорум болсо, акчам жок болуп калат. Ошол менен уже 5 жыл болду диализ алганыма. Өзүм 27 жаштамын. Гемодиализ дагы ала албай кыйналып атам азыр. Тамырларым ичкерип, колума койгон аппарат иштебей. Азыр ушу желкемен катетер коюп, катетер менен алышка мажбур болуп атам. Врачтардан деме кылсам, ушу пересадка кылдырсаңыз болот эже деп айтышты. Ушу пересадка кылдырсамбы деп атам. Бөйрөктү алмаштыруу операциясы чет өлкөдө жасалып, ага көп суммадагы каражат керектелет. Мындай операция жасатууга бардык эле бейтаптардын каржылык мүмкүнчүлүгү жетпейт. Эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2,5 миңден ашык бейтаптын бөйрөгүн акысыз алмаштыруу пландалып жатат. Мен да ушул Туркияга $25,000 деп акчам жетпей 3 жылдан бери Туркияга бара албай жүрөм. Шарт келишпей, акча жок. Эми мынтип президентибиз бекер кылып коюптур. Эми сүйүнүп атабыз. Өтө жакшы нерсе. Ушу президентибизге абдан ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Мен эле эмес, бул жердеги пациенттер баары эле сүйүнүп атышат. Айылдардан келебиз, аяктан бияктан келебиз, жол кире таппай калган күндөрүбүз болот. Дари дармекке күнүбүз эме болуп калат. Эми ошого көңүл бурган үчүн да аябай сүйүнүп, бияктагы адамдар аябай кубанып атабыз. Биз кече уккандан бери бүгүн түнү менен уктабай чыккандар болду. Келип эле бардыгыбыз сүйлөштүк. Кимде кандай мүмкүнчүлүк бар, донор табайлы, эптеп аракет кылайлы, ушундай бир эме болуп атыптыр деп аябай биз үчүн бир жакшы нерсе болуп, жаңылык болду да бизгечи. Деген менен бейтаптар арасында донор табуу маселеси курч бойдон калууда. Анткени донор боло турчу киши менен бейтап генетикалык жактан дал келбегендиги кыйынчылык жаратат. Мындан улам айрым муктаждар чет өлкөгө барып операция жасатууга мажбур. Көптөн бери даярданып жүрөм. Ошо донор проблема болуп жүргөнбүз. Пересадка почкага даярданып аткам. Экинчи илим болгон атат, эми точно пока белгисиз да, неизвестно. Ал туура келеби, келбейби, ошону көрүп атабыз. Бул жерден бекер эле акчаң аракет эт, Бишкекке баргыла. Или Турция, или Индия, или Бишкекпи деп ошентишти. Анан пока биз Бишкекке бара элекпиз. Анан эми Бишкекке барсак билинет го дейм да. 2020 гемодиализ алган бардык жарандардын дарылануусу бюджеттен каржылана баштаган. Бүгүнкү күндө алардын ар бирине мамлекет 1 жылда $14-15 миң сарптайт. Ошондуктан Кыргызстанда бөйрөктү алмаштыруу каражатты өкмөт төлөп берүүсү демилгеленип жатат. Донор тапкан бейтаптарга $7-8 миң мамлекет берип, четинен бөйрөгүн алмаштырып, сакайтып чыгара берсек, аларга кеткен чыгымдар дароо токтойт. 1 жылда гемодиализде жаткан бир бейтапка кеткен чыгымдын жарымын жумшап, бир бейтаптын бөйрөгүн алмаштырып берсек, 1 жылда жумшалчу чыгымдын жарымын жана келерки жылдардын чыгымдарын толук сактап калабыз. Ошондо биринчи пайдабыз жарандарыбызга жардам берип, бөйрөктөрүн алмаштырып берип жатабыз. Экинчи пайдасы мамлекеттин акчасын үнөмдөп калабыз. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык органдарды алмаштыруунун жол жобосу өзгөргөн. Бейтап донорду өзү табат. Бул иниси, байкеси, эжеси, сиңдиси деген сыяктуу жакын туугандары жана эң башкысы генетикалык жактан дал келүүсү. Муну бейтаптар өздөрү жакшы билишет. Жакында эле донор боло алчулардын тизмегин кеңейтүүгө жол берген мыйзамга кол койдум.
Учурда бөйрөк алмаштыруу операциясын эне жана баланы коргоо улуттук борборунда бир медициналык топ жасап жатат. Дагы 8 дарыгер Туркиядагы органдарды трансплантациялоочу алдыңкы клиникалардын биринде окуп келүү үчүн 8 февралда учуп кетишкен. Бөйрөк алмаштыруу боюнча дагы бир бригада азыркы кезде даярданып атат. Туркияга барып үйрөнүп келгенге. Ошол эгер үйрөнүп келсе, биз достук клиникасында бир бригадабыз бөйрөк алмаштыруу баштайт. Экинчи эне тарбия боюнча Садыр Нуркожоевич Астыбызга бизге задача койду. Канча биздеги бөйрөк алмаштырууга адамдар макул болуп донорлорун тапса, бүт бардыгына бөйрөк алмаштыргыла. Себеби биз бөйрөк алмаштырсак, жашоосу да сапаттуу болуп калат. Буга чейин Кыргызстанда алгачкы жолу 22 жаштагы кыздын бөйрөгү акысыз алмаштырылган. Ага атасы донор болуп, операция ийгиликтүү аяктаган. 9 февралда министр Алымкадыр Бейшеналиев бейтаптан жана анын атасынан кабар алып, алар үйүнө чыгарылган. Ошон үчүн сизге кааларым, ден соолук, оорубаңыздар. Саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөккө акысыз операция жасоо боюнча суроолорго жооп берүүчү дарыгерлердин телефондорун жарыялады. Бөйрөктү трансплантациялоо боюнча координатор Мерзат Касымалиева 0784 44 07. Кыргыз-Түрк ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Мира Исаева 0772 50 56 52. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун неврология бөлүмүнүн башчысы Насира Бейшебаева 0762 77 16. Улуттук кардиология жана терапия борборунун неврология бөлүмүнүн башчысы Динара Айыпова 0555 77 87 92. Гемодиализ менен ооруган бейтаптар коомдук бирикмесинин өкүлү Санабар Маматова 0778 13 47 38. Министрликтин маалыматына караганда 12 февралда кезектеги бейтаптын бөйрөгү бекер алмаштырылат. Быйыл 50 адамга бөйрөк алмаштыруу операциясы акысыз жасалат. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 400 миллион сом бөлүнүп, бейтаптарды тандап алуу үчүн министрликте комиссия түзүлгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Сириянын куралдуу кагылышуулары орун алган аймагында кыргызстандыктардын да бар экени бийликтин орчундуу көйгөйүнө айланып келүүдө. Өкүнүчкө карай, алардын арасында согушка катышып жүргөндөрү да бар. Сириядан кайтарылган Кыргызстандын жараны ал жакта согуштук аракеттерге катышкандыгы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Статистикага ылайык, Сирияга кетүү агымы түштүк аймакта көп катталат. Анын ичинде Жалал Абад облусунун Сузак, Ош облусунун Араван жана Ноокат району алдыңкы сапта. Тышкы иштер министрлиги Сирияда жалпысынан 200 аял, 400-гө жакын бала бар экенин кабарлаган. Аларды кайтарып келүү аракети Айкөл программасынын негизинде улантылууда. Аялдар менен балдар Кыргызстанга 2019 жылдан баштап алып келине баштаган. Өткөн 2023 жылдын 8 декабрында 31 аял киши жана 65 жашы жетелек бала атайын учак менен мекенине жеткирилди. Буга чейинки миссиялар менен 70 аял, 246 бала келген. Алар алгач реабилитациядан өтүшөт. Согуш талаасынан кайтып келгендер менен дарыгерлер, психологдор, теологдор иш алып барышат. Ошондой эле жашаган жерине көндүрүү жана аралаштыруу процесстерин ишке ашыруу жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Кабарчыбыз Асель Сыдыкова Сириядан кайтарылгандар менен маек курган. Ошол маекке назарыңыздарды буралы. Американы бомбежкасынын астында бардыгы өлүп, жанып өлдү, бардыгы. Ошондой тырышып ятып коён. Аль-Хол Сириядагы качкындардын лагери. Алгач бул жай 11 миңге ылайыкташылган болсо, 2019 жылдын статистикасы боюнча мында жашагандардын саны 70 миңден ашкан. Лагердегилердин 94%-ын аялдар жана балдар түзөт. Алардын көпчүлүгү согушкерлердин үй бүлөлөрү. Рано Исмадияровадагы дал ушул лагерден Кыргызстанга алынып келингендерден бири. 47 жаштагы аял өмүрүнүн акыркы 9 жылы коркуу менен адам чыдагыс оор шартта өткөн айтууда. Ал жакта жолдошун, уулун, ден соолугун жоготуп, 2 кыз 2 небереси менен мекенге кайтканына азыркыга чейин ишенбей турат. Бул кызым Рукая аягына оку еди ал жерде. Оолум аягы тартпар жаланды, синип. Кыйын акыбалдар болду. Аны эстегим да келбейт. Сүйлөгүм да келбейт.
Hiç kimde debeyim al жерге барсын деп, düşmanıma da debeyim. Al жерде kojoynumu jogottум, mına oğlumu jogottум. Sağlıydı yokattı. Hiç kimde barsın demeyim ben. Исмадиярованын Сирия аймагына өтүп кетүүсү үй чуктаса дагы түшүнө кирген эмес. 2014-жылы жолдошунун чакыруусу менен 2 кыз 1 уулу менен Туркияга барып, андан кийин белгисиз адамдар согуш жүргөн аймакка алып өткөнүн билбей калган. Мен билбедим бул Түркия менен Сирия чегерадаш экенлигин мен билбеген элем. Анан деке сүйлөбөң эже, биз сизге сүйлөй албайбыз деди. Анан кирдик деди. Bu tankileri görüp ataspo dedi. Ana biz o 16 saat жүрдүк, köp жол жүрдүк. Anan dedi körüp ataspo dedi. Hazır bu жерден жүгүрүп өтпөсөз ал сиз атат dedi. Anan ötsөm баары оружиедагылар мен билбедим ал жер Сирия экенин. Сирияда уруш болгонун да билбедим. Anan шунтип кирип калдык эми. Вакыт аркая кетпейт ама. 32 жаштагы Назима ханда 5 баласы менен күйүп турган Сирия аймагында баш аягы 10 жыл жүргөн. Кан октары жыттанган аймактан аман келген келин 2019-жылы Алихол лагерине чыгып, ушул жылдын февраль айында Айкөл миссиясы менен туулган жерине кайтты. Ал 2 баласы менен Туркияда турмушка чыгып, жолдошу айылга барып жашайбыз деген сунушу менен чек арадан согуш талаасына алып өтүп кеткенин айтууда. Биз адашып билмей, şu kuyovlarımız arkasından barıp kaldık. Kırgızistan'dan ketmeyle şu yerde yaşaşlık özü bitti, katta baktı. Bunga kançadan kança adam mesela kütüp turuşuptu lagerde hali geçer. Kelişti. Kelgisi kelip, yığılap, übülösünü sağınışıp. Ben elhamdülillah şunday kışta biz hazır lagerde bu yönde juda soğuk, juda kıyın halat bulardı bana. Üyümüzde ıssık, bollarımız ve ata-anamız yanında. Bahtli bulup oturup biz. Аялдар менен балдар Кыргызстанга 2019-жылдан баштап алып келине баштаган. Ушул жылдын декабрында 31 аял киши жана 65 жашы жетелик бала атайын учак менен жеткирилди. Буга чейин миссиялар менен 70 аял, 246 бала келген. Алар алгач реабилитациядан өтүштү. Согуш таласынан кайтып келгендер менен дарыгерлер, психиатрлар, теологдор иш алып барышат. Ошол эле жашаган жерине көндүрүү жана аралаштыруу процесстерин ишке ашыруу жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Алар менен жекечештүү пландар иштелет. Булар үй бүлө үчүн болгондуктан үй бүлө менен жекечештүү планы түзүлүп, пирс түзүп, КДДга балдар иштери боюнча комиссияга коебуз. Ал комиссияда каралып, комиссияга тиешелүү мекеме жетекчилерине берилип, анан бүгүнкү күндө алар менен биз тыгыз байланышта иш алып барып атабыз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн соц кызматкерлерибиз бар. Ар бир айыл өкмөттө бирден соц кызматкер. Келген үй бүлөлөргө бирден соц кызматкер камтылган. Ал камтылган соц кызматкер ар бир жумада бир жолу барып мониторинг жүргүзүп турат. Сирияга кетүү агымы түштүк аймакта көп катталган. Анын ичинде Жалал Абад облусунун Сузак, Ош облусунун Араван жана Ноокат району алдыңкы сапта. Тышкы иштер министрлиги Сирияда жалпысынан 200 аял, 400гө жакын бала бар экенин кабарлаган. Аларды кайтарып келүү аракети Айкөл программасынын негизинде уланат. Ошол эле учурда кыргызстандык жарандар Сирияда согуштук аракеттерге катышкандыгы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат. 2011-жылы сириялыктар демократияны талап кылып көчөгө чыккан. Бирок анын ордуна согуш жана талкаланган өлкөнү алышты. Жаңжалга жакынкы чыгыштын башка өлкөлөрү Орусия, Туркия жана Батыш дагы тартылып, мурда болуп көрбөгөндөй масштабдагы курч гуманитарды кризиске алып келди. 1,5 миллионго чамалуу киши каза тапты. Калктын тең жарымы үй жайынан безип качканга айланды. Алардын 6,5 миллион чамалуусу Сириянын ичинде көчүп конуп жүрсө, калган 5,5 миллион киши коңшу өлкөлөрдөн Түркия, Ливан, Иордания жана Ирактан башкалка тапты. Миллион чамалуу киши Европага чыгып кетти. Бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки качкындарга байланышкан өтө чоң көрсөткүч эле. 4кө бөлүнүп турган аймакта азырынча эч кандай дипломатиялык чечим кабыл алына элек. Кырдаал канчага чейин созулары белгисиз. Асия Сыдыкова, Аскар Маматисаков, Регион телеканалы. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.